Ош облусунун Алай районунун борборунда жайгашкан Муса Адышев атындагы мектеп гимназиясында жогорку класстын окуучулары тарабынан өзүнөн кийинки класстагы балдардан зомбулук менен акча жыйноо фактысы аныкталган. Анда ар бир класска киргизилген салыктын суммасы 200дөн 2000ге жеткен. Ал ортодо балдар арасында массалык мушташы болуп жатканы тууралуу укук коргоо органдарына кабар түшүп, милиция кызматкерлеринин ыкчам аракеттеринин натыйжасында бул иштерге бөгөт коюлган. Учурда аталган мектептин 2 окуучусу ички иштер бөлүмүнүн көзөмөлүнө алынып тийиштүү иштери жүргүзүлүүдө. Эске салсак, ушул эле мектептин окуучусу өткөн жыл үйүндө өзүн асып алып каза болгон. Ошол убактан тартып, эжеки агайлар менен биргеликте сүйлөшүп, керектүү тийиштүү кагаздарды топтоп, азыр ошол эле күндө эртеси күнү эле биз ушу мамлекеттик администрациянын алдында мамлекеттик администрациянын жетекчисинин башчысынын орун басары Бакен Арапбаевич, ошо балдар иштөө инспекциясынын комиссиянын төрагасы, ошо комиссияга жөнөтүп, ошол комиссияда каралып, азыркы учурда баягы налог салып, үстөмдүк кылып жүргөн, зомбулук көрсөтүп жүргөн балдардан экөө азыр ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин көзөмөлүнө каттоого алынып, азыр булар менен күндүр-түндүр ушу такай иш-чараларды жүргүзүп атабыз. Ош облусунун аймагында 2 күндөн бери мектеп окуучуларга кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо максатында лидер аталышындагы жыйын өткөрүлүп жатат. Кезектегиси бүгүн Алай районунда уланды. Анда өмүрү өрнөк инсандар чакыртылып, окуучуларга кылмыштуулуктан улак болуусу, укук бузууларга барбай өзүн тартиптүү алып жүрүүсү үчүн талим-тарбия берүү багытындагы акыл насааттарын айтышууда. Лидер десе балдар башкача түшүнөт да, жаш балдарчы. Башкандай терс жагынан да түшүнгөндөр бар. Кашан ичиндеги лидер деген сөзгө жакшы түшүнгүлөгүн. Бул деген мамлекет үчүн, эл үчүн иштеген көрүнүктүү адамдарды лидер дейт. Силер ушуга жетишкиле дегендей сөздү айтып өттүм. Кылмыш майдардан башталат. Урушкасын тартып алмай, чөнтөгүндө 500 сомун тартып алмайдан башталат. Ошого барбаш керек. Лидер бала неге лидер болуш керек? Спорттук таймашта лидер болуш керек. Кичинекей балдарга жардам берүүдө лидер болуш керек. Предметтик олимпиадаларда жакшы орундарды алуунун лидери болуш керек. Ошого мугалимдер жамааты дагы, коомчулуктагы, ата-энелер дагы балдарды үндөш керек да. Чындыгында көйгөй бар эле, биз бирок аны ушу түшүндүрүү, алдын алуу иштери менен ишке ашырып атабыз бүгүнкү күндө. Анан бүгүн эми иш-чара ушул биздин номер 4-Кадыр Маматул Абдыразак атындагы мектеп интернатында болуп атат. Мен ойлойм, ушул өзү ата айткандай лидер бул алкагында иш-чара бүгүнкү күндө мөмөсүн жемишин берет. Жыйында темир тор артына түшкөн өспүрүм балдар тууралуу видео тасма көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ал аркылуу балдар арасындагы кылмыштуулуктун абалына талдоо жүргүзүлүп, мектептеги рекетчилик жана коомчулук арасында терс багытта калыптанып келе жаткан өспүрүмдөрдүн топторунун лидерлерин аныктоо жана жоюу тууралуу маселелер талкууланды. Бул рекетчиликтин арты аягы бир өлүм менен болот же темир тор аркасына барат. Бул рекетчиликти негизинен жок эле болуш керек. Андай жаман иштерден алыс болуп, мектебибизге чоң салым кошуп, өзүбүзгө кандай мотивация алып, агаларыбыздай болууга умтулушубуз керек. Мен азыркы залдагы өзүм мектептеги досторума жана өзүмө кичине инилериме жакшы нерсени жеткирүүгө, андай жолдордон алыс болууга жардам берүүгө макулмун. Буга чейин иш-чаралар, ар кандай лекциялар, башкалар болгон, талдоо көрсөткөндөй жакшы натыйжа бербеди да лекция. Негизи ошол өмүрү өрнөк инсандарды алдына коюп, балдар менен иш-чара өткөргөн, мындай өтө бир өзүнүн натыйжасын берип атат. Балдар кызыгып, суроолорду берип, анан ошондой болом деп умтулган баягы аракеттери байкалып атат да. Демек биз ошол жогорку муундар менен ошо жаштардын ортосундагы үзүлүп калган байланышты күчөтүп, ушу тарбиялык иштерди активдештирүү боюнча иш-чара жүрүп жатат да. Акыркы 2 жылда өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук өскөн. Ош облусунун аймагында тергөөнүн жыйынтыгы менен 127 бала ийимдин каттоосуна алынып, анын ичинен 9 бала Алай районунан. Алардын көпчүлүгүнүн ата-энелери миграцияда, жасалган кылмыштар уурулук. Укук коргоо кызматкерлери мындай көрүнүштөрдү алдын алуу боюнча күчөтүлгөн тартипте иштеп, өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштерин улантат. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Алай району.